У нас нет профессиональных официантов. Каяктагы профессионалдуу саясатты айтып атасыңар. Профессионалдуу саясатчы болуш үчүн профессионалдуу официант керекпи? Бизде жок да мына кесипкөй официант жок Кыргызстанда. Кесипкөй бир дагы сферада бизде кесипкөй Ошондо эчтерсе жок. саясатчылар менен официанттарды салыштырасыз. Анан официант жок болсо Мисалы, анан каяктан? алардын милдеттери окшош эмес да. Тем более анан официант жок болот, анан каяктан саясатчы чыкмак элесиздер деп жактан. Ошол эле официанттарды деле мисалы немелерин чечиш керек да, зарплаталары жакшы, достойный болуш керек. Алардын деген трудовой кодекс менен болуш керек. Алардын пенсияларга будущий защищенность болуш керек. Официант дегенге жаман мамиле болбош керек. Ал деген полноценный, уважаемый труд болуп эсептелиш керек. Понимаете, да? Когда мы обеспечим все эти условия, официант нормальный эле кызмат болуп калат. Эч ким андан уялбаш керек. Ал деген чоң нормальный кызмат. Керек болсо нормальный мамлекеттерде официант деген айына 300 миң, 400 миң сом алат да. Анткени официальный Европада, анткени официальный зарплатасы 100-150 миң болот. Плюс чаевойлор менен алар эми чаевой толтура калтырышат да. Ал жакта башка деңгээл болгон үчүн может. Кыргызстанда деле баары чаевой калтырат. Азыр бизден 15-20% алышат, жазып коюшат. 15-20% деп, мисалы счет 600 сом болсо, 101 демке сомун кошуп коюшат өзлөрү. Анан үстүнөн кайра калтырып кетесиң да эле жок. Кантип калтырбай кетесиң, уят да калтырбасаң, айтат да, ой, Султанбек, карчы какой жадный деп калтырбай кетти деп, правильно? Калтырыш керек. Это нормальная практика. Но Япониядагыдай режимдерди киргизип коюш керек да. Японияда жок анда, по-моему, Японияда дагы бар. Алар тоже делают, да. Я знаю, что Нью-Йоркто ошондой, да. Нью-Йоркто обязательно 15-20% сен еще кошуш керексиң да. Эми биз калтырып атабыз. Мен ойлойм, Кыргызстанда ушул баарын өнүктүрүш керек. Бизде официанттар да кесипкөй болуш керек.